Алмазбек Шаршевич Өмірбек Текебаевты айтып қалчы ғой, Талтайбай бір жаққа тұр деп. Мен азыр екі жақта тұрмын да. Bir butun partiyam opozitsiyada, bir butun fraksiyam koalitsiyada. Bitir oldum da. Özümde özüm sınday albayım, özüm karşı çığa albayım. Biroq халықтық sözümdü айтқанға менің ақым бар. Мен 7 апрель революциясының батырғаттары ошол башын алып келген біріккен елдік қимылдың саяси кеңештің мүшесі қатары, ошол оқиғалардың қатысушысы қатары мен қашанда болсын халықтықты айтқанға мен құқығым бар. Тура, Алмазбек Шаршенович елден кешірім сұрап, жана жаңы келген келінде болып отқа кіріп кетпеді. Маға қиын да. Маға қиын, анткени бұл кишинин досу Сооронбай Шарич менин да досу. Анан бұл киши айтып атпайбы, мен деле ушу 6 жылдык мөөнөттүн ичинде бир топ жаңылып турум, жанымдагылар жаңылык айтпайды, жаңылып айтыптыр депчи. Мүмкүн Сооронбай Шариповтун жанында жүргөндөр деле жакшы нерселерди айтпай аткан чыгар да. Ошолор тескери жакка буруп аткан да. Мен ал кишини жакшы билем. Анын жан дүйнөсү жарда эмес, жан дүйнөсү жакшы адам. Элге эмне керек? Элге ынкылап эмес, ынтымак керек. Туурабы? Эл азыр элеңдеп эки жагын караңдап калды. Башка жумушу жок калды. Бияк сүйлөсө тияктын жолун бүтөт, тияк сүйлөсө бияктын жолун бүтөт. Сармерден эле улатат да саясаттачы. Атаан да шуну айтышып атат. Шунун кереги деле жокпу дейт. Атамбаевди досу Жээнбеков сатса, эми Жээнбековду Момбеков досу саттыбы? Кече медиа форумдун алдында 7 апрель окуясын эскерүү, маркумдарга Куран түшүрүү зыйнаты болуп өттү. Бул иш-чарага экс-президент Алмазбек Атамбаев менен бирге СДБК партиясы, коомдук ишмерлер жана жогорку кеңештин депутаттары катышып сөз сүйлөштү. Баарынан кызыгы, депутат Рыскелди Момбековдун Сооронбай Жээнбеков Алмаз Шаршеновичтен эле эмес, менин да досум болчу деди. Анын бул сөзү көпчүлүктүн кулагын текчейтти. Сооронбай Жээнбеков кан досу Алмазбек Атамбаевди сатып кетсе, эми Жээнбековду досу Рыскелди Момбеков сатты. Ал кече биротоло бир жээкке өткөнүн билдирип, өмүрүм өткүчө СДБК менен бирге болом деп жалпы партия мүчөлөрүнүн алдында сөз берген. Белгилүү саясатчы Камчыбек Ташиев мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун тууралуу пикирин өзүнүн социалдык тармагы аркылуу билдирди. Турсунбек Акун деген шылуун оңолбос болдуго. Бабанов менен Ташиев бийликти басып алабыз деп жатыптыр деген таризде интервью бериптир. Тынчтык болсун деп чуркап жүргөн менен иши жок. Ушул жыжурлардын бийликке жагалданмайы эч токтобос болдуго. Же курсагы тоюп тынбады. Пайдасынан зыяны көп адам экен го. Же Батукаевди эстетип койсокпу деген пикирин ачыкка чыгарды. Эске сала кетсек, Турсунбек Акун бир нече саат мурун Назар Ньюс KG маалымат агенттигине сиз Бабановду кылмышкер, Кыргызстанга келтирбеш керек дегениңиз менен анын тарапташтары соттон күнөөсүз экенин далилдөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек деп жатышат. Анын Кыргызстанга келерин Ташиев да бышыктадыго деген суроого Камчыбек Ташиев акылына кирбеген жигит экен. Бабанов менен бирге койду эле, аны пайдаланып туруп кереги жок маалда ыргытып кетип калдыго. Эми айласын таппай турган Бабановго барып, экөө биригип азыркы бийликке чара көрүү аракетин баштаптыр деген маалыматтар айтыла баштады. Сыягы ошол аракеттерине ишенип, шартыма көнбөсөңөр буларга, тигилерге кошулам деп намек берип жаткан сыяктуу деп жооп берген эле. Булак Назар Ньюс. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Фарид Ниязов менен Икрамжан Элмияновдун партиянын саясий кеңешине мүчө болбогонунун себебин түшүндүрдү. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жолдубаеванын айтымында Фарид Ниязов бул кадамга жаштарга, жаңы жүздөргө орун берүү максатында барган дейт. Азыр КСДПнын жаңы багыты бар, анда партиянын элитасын алмаштыруу жагы да каралган. Ниязовду биз саясий кеңеште калуусун сурансак да макул болбоду. Ал Атамбаевдин кеңешчиси жана Апрель коомдук фондунун аткаруучу директору болуп калат дейт Жолдубаева. Ал кошумчалагандай, Икрамжан Элмиянов 2017-жылдагы шайлоодон кийин партия иштеринен алыс болуу ниетин билдирип, 2018-жылы саясий кеңештен кеткен. Бирок бул экөө тең КСДПнын мүчөсү бойдон калат. Эскерте кетсек, КСДП партиясынын 6 апрелде 18-съездинде саясий кеңештин жаңы курамы шайланган. Маалымат булагы Калыс медиа.